Саламатсыздар урматтуу Өнүгүү клубубуздун мүчөлөрү. Сиздер менен кайрадан жолугуп атканыма чоң кубанычтамын. Сиздерге баягыда эң актуалдуу суроолоруңуздарды бериңиз. Мен ошолорго кенен жооп берейин деп жаздым эле. Бир нече актуалдуу суроолорду бериптирсиздер. Эң биринчи ушул очереттешип сүйлөсөк, сатуу боюнча кеңештер угам деп жазыптырсыңар. Эми сатуу техникасы, сатуу деген эмне, кантип көп сатсак болот, кантип кайра сатсак болот, мына ошо жөнүндө сөз кылышыбыз керек да. Негизи эле сиз эмне сатып атасыз, ошондон көз карандуу болуп атат да. Же болбосо сиз услуга көрсөтүп атасыз, услуга сатып атасыз. Же болбосо сиз товар сатып атасыз да. Анан кантип сатып атасыз? Онлайн сатып атасызбы, же болбосо офлайн точкага сатып атасызбы, же болбосо целый сеть тармак аркылуу сатып атасызбы, же болбосо поставщик болуп өзүңүздүн товарыңызды производство өндүрүп, же болбосо оптом Кытайдан башка өлкөдөн алып келип туруп дүкөндөргө таратып берип атасызбы. Мына ушунун спецификаларынан ар кандай кеңештер, конкреттүү кеңештер жаралат да, негизи элечи. Анан ар бир адамдын ситуациясы ар кандай болот, индивидуальный подход деп коет да. То есть мен азыр общий кеңештерди берем, бирок ар биринин сатып аткан продуктуна, абалына, объемуна жараша анан кеңеш берилет негизичи. Мен болсо эң базовый принциптер жөнүндө гана айта кетейин. Эң биринчиден сапат болуш керек. То есть качество деп коебуз да. Сиз услуга көрсөтүп атасызбы же товар сатып атасызбы, сапаты аябай жакшы болуш керек. Эгерде анын сапаты начар болсо, анда сиз бир жолу эле сатасыз, болду, ошо менен токтойт. Сиз реклама канча акча бербеңиз, элдер уже билип калат, ал жердики начар, же болбосо ал товар начар, же ал услуга начар, и уже албай калат да. Ошондуктан эң биринчиден сапаты жакшы болуш керек. Бул бир. Экинчиден, ошол сапатына жарашыктуу баада сатылыш керек да. Мисалы үчүн, сиздин конкурентиңиз ал товарды 100 сомдон сатып атса, сиз 200 сомдон сата албай каласыз да. То есть 200 сомго чейин сатсаңыз болот, бирок элдин баары азыр бүт интернеттен карай коет, лалафодон карай коет. Дароо эле бул жерден алыш керек экен деп ошол баасы келишимдүү жакшыраак жакка барып туруп сатып алат да. Бул эки. То есть сапатына жараша баасы дагы ылайыктуу болуш керек. Бул жерден эми ар кандай сегменттерди айтабыз да. Мисалы үчүн массовый сегмент, кээ бир товарлар бар, ошол баасы, мисалы үчүн, эгерде мен сизге айтып атпайбы, бүт жерде 100 сомдон сатса, сиз максимум 120 сомдон сата аласыз. Мына бул ушу массовый товар жөнүндө айтып атам да. Анан мындай эксклюзивный товар деген бар. То есть ал товар эч жерде жок, бир гана сизде бар. Же болбосо ал услуганы бир гана сиз көрсөтө аласыз. Же болбосо элде жок мындай өзүңүздүн брендиңиз менен кандайдыр бир услуганы көрсөтө аласыз. Мына анда сиздин бааңыз элдердикиндей арзан болбош керек. Анткени элдердикиндей арзан болсо, анда элдер бул башка жерде эле экен деп ошол төмөн баалап коюшат да. То есть ал услуга же болбосо ал продукт канчалык деңгээлдеги көйгөйдү чечип атат. Мына, то есть ал көйгөйдү эч ким чече албайт, бирок ошол көйгөйдү сиздин услугаңыз же товарыңыз чечип атат да. Ошол көйгөйдү чечүүчү баалуулукту сынап туруп, анан ошондой баа коюш керек. Мына мисалы үчүн бир килейген корабль да, то есть килейген лайнер корабль бузулуп калыптыр. Анан бир инженерди чакырышыптыр да. Анан ал инженер айтыптыр: "Хорошо, бирок мен аябай мындай достойный оплата алам" дептир да. То есть арзан эмес менин услугам дептир. Мейли любой акчаны төлөп бергенге даярбыз, главное ушул теплоходдун килейген двигатели бар, ошол иштебей атат, от албай атат дептир да. Анан мейли деп алыс жактан ал инженер келип карап, ары бери карап туруп, анан бир жерин тиги балка менен акырын чаап анан бир 2-3 шурупторду бурап коюптур. Анан ошентип тиги двигатель жүрүп кетиптир. Ошол бүт обследование услугасы бир 15 мүнөттөй болуптур да. Анан мынча сумма деп айтса, ушунча көппү, сиз 15 мүнөт эле кылдыңыз го десе, айтат да: "Мен ушул 15 мүнөттүк жумушту жасаш үчүн 15 жыл билим алгам, тажрыйба алгам. Ошондуктан ушунча сумма".
эгерде башка бирөөнү чакырсаңар, ал деген 4-5 сутка моторуңузду чачып отуруп, анан аябай көп убакыт, нерв, анан каражат кетмек деп айтат экен. Анан чынында эгерде биз кандайдыр бир көйгөйдү кыска мөөнөттүн ичинде чече алсак, анда бул аябай чоң баалуулук болуп эсептелинет да. Вот бул эки эң биринчиден ошол сапат жөнүндө айттым, экинчиден баасын айттым, үчүнчүдөн сервис, то есть канчалык деңгээлде жакшы адамдарды тейлейсиз. Анткени мына бир эле көчөдө 10-20 дүкөн болушу мүмкүн, бирок именно бир дүкөнгө адамдар кечке эле көп кире берет, анан очередь болуп калат да. А эмнеге дегенде ал жерде сатуучу аябай жакшы маанайда элдерди тейлейт экен да. Күлүп жайнап, акыбалын сурап, бүт сураганын болгондой берип ушундай кылат экен. Ошондуктан адамдар дайыма мындай высокомерный эмес, мындай жакшы адамдан сатып алгысы келет да. Ошон үчүн өзүңүз дайыма кичипейил, вежливый адам болсоңуз, ошончолук элдер сиздерден ала берет. Дайыма эле тиги 100% сиз деле убадаңызды аткара албай калышыңыз мүмкүн. Андай учурда дайыма айтып, кандай болуп атканын бүт прозрачно көрсөтүп турушуңуз керек да. Эми төртүнчүсү негизи ашыкча услуга кылып коюу экен да. Мисалы үчүн мен дайыма бир примерди келтирем. Балким филармониядан өткөнсүңөр, филармонияда бир байке курут сатат да. Анан ар кайсы тегерекчекте баардыгы эле курут сатат, бирок именно ошол байкенин курутуна дайыма очередь болот. Эмнеге дегенде ал байке дайыма ашык берет да. Мисалы үчүн 5 курут алсаң, 1 курут кошуп берип коет. Даже 3 курут алсаң, 1 курут кошуп берип коет. 10 курут алсаң, 2 курут кошуп берип коет. И дайыма ошол сатып алып аткан адамдарга комплимент айтып турат да. И сен мыкты жигит экенсиң, мен сага кошуп берип коеюнчу. Сен аябай сулуу кыз экенсиң, мына сага да кошуп берейин деп, ар бирин алган сайын ошо кошуп бере берет да. Чынын айтканда себестоимость 1 куруттуку ким билет, какие-то копейки. Зато анын соодасы жүрүп атат, оборот болуп атат, элдер келип очередьте алып кетип атат да. Вот ошон үчүн мен дайыма айтам да, эгерде сиз кардарларыңыз көп болсун десеңиз, дайыма үстүнө кошуп берип коюңуз. Канчалык ал мындай белек алса, ошончолук жакшы да. Эгерде кур кол кетип же болбосо болгон акчасына болгон товарды алса, бул сиз мындай бат-баттан рынокты завоевать деп коет го, то есть көп рыноктун бөлүгүн ала албайт экенсиз да. Ошон үчүн көп компаниялар бул стратегияны билип, башында бекер таратат да. Кыргызстанда анчалык бизде көрдүңүздөрбү, конкуренция жок. Любой бир товар сатпасын, услуга көрсөтпөсүн, дароо эле прибыль көрүш керек да. Там бир ай мына $10,000 салды, бир айдын ичинде эле там 50%, 100% үстүнө пайда көрүш керек. Башка өнүккөн мамлекеттерде 3 ай, 6 ай минуска иштешет да. То есть кафе ачса, там бекер тамак берип, элдерди чакырып, бекер курсагын тойгузат. Товар болсо анча миң дааналарын элдерге таратат. Ошентип отуруп элдерди багып атып, на пробу берип атып, андан кийин анан сатып, биринчи жылда нольго түшүп, анан экинчи жылдан баштап акырындан прибыль киреше көрө баштайт. Вот ошондуктан дайыма ашыкча берсеңиз, ошончолук сиздин бизнесиңиз өнүгөт. Ошондуктан кичинекей аз акча менен бизнес баштаган оор да. Анткени айтып атпайм, биринчи компанияны ошол жазып аткан ишиңди багышың керек да, сен наоборот багышың керек. Андан кийин анан экинчи жылдан кийин анан сени бага баштайт да. Ошол 2 жылдык темпти көбү көтөрө албай, банкрот боло берет, ишин таштай берет, тажай берет. То есть андай жертвага барууга көбү даяр эмес. Эгерде сиз ошого даяр болсоңуз, башында ошону түшүнүп атсаңыз, анда сиз жакшы бир ийгиликке жетесиз. Эми мисалы үчүн сапаттуу услугаңар бар, сапаттуу товарыңар бар, даже элдерге мындай ашыкча бергенге даярсыңар, жакшы тейлегенге даярсыңар. Эми баары бир ошол услуга көрсөткөн, товар саткан тейлөө точкаңарда өзүнүн чектөөсү бар да, чектөө, орусча ограничение. Ал чектөө эмнеден? Сиздин магазиниңизге же салон красотыңызга кирген адамдардын саны менен чектелет да. Мына мисалы үчүн сиз койгон кофейнянын көчөдө көп болсо бир
күнүнө 500 адам өтөткен, анын 100 адамы киреткен. Демек, ошол 100 адам кирсе, 100 адам сатып алат. Эгер магазинге мисалы үчүн 500 адам кирсе, анын 450 адамы сатып алат да. Демек, ограничение канча адам кирсе, ошончолук продажа болот экен. Эми вопрос эмнеден? Ошол адамдардын кирүүсүнө сиз аракет жасап, башка булактарга реклама беришиңиз керек да. Соцсеть аркылуу, ар кандай торговый площадка, Лалафо сыяктуу блогерлер аркылуу иши кылып, максималдуу түрдө башка адамдарды башка жерден өзүңүздүн точкаңызга кирдирүүгө болгон күч аракеттериңизди жумшашыңыз керек. Ошондо анан сиздин продажаңыз көбөйөт. Анда эмес, урматтуу мекендештер, мына биринчи суроого жооп бердим, ушул сатуу система боюнча. Эми баардыгыңарга дагы айта кетейин, эгерде сиз мурун университетте окуп, эми билимимди мен колдонгон деле жокмун, реалдуу жашоого дал келбейт экен десеңиздер, менин 5 айлык онлайн университетим ачык деп жарыялайм. 5 айдын ичинде сиз бизнестин негиздерин, чечендик өнөр, эл менен мамиле түзүү, команда топтоп команданы башкаруу, подсознанияңыз менен иштеп, подсознанияңызды адекваттуу, реалдуу состоянияга алып келүү жана акчага болгон мамилеңизди түздөп, ошол финансылык көз карандыкка жол ачуу. То есть ушул 5 тема боюнча глобалдуу терең сабак өтүлөт. Ар бир сабактын аягында кайтарым байланыш бар, үй тапшырмасы бар. Аны аткарып жөнөтүп, кайтарым байланыш аласыздар. Ошондуктан бул 5 айдан турган 5 айлык университетке окуп алыңыздар. Ар бириңиздерге пайдасын келтирет. Эгерде сиздер мектепти бүтүп, анан университетке өтсөмбү, өтпөсөмбү, 4 жыл убактым жок, 4 жыл төлөгөн акчам деле жок деп жүрсөңүздөр, анда сиздерге дагы ушул 5 айлык онлайн университетти сунуштайм. 5 ай университетти абдан жакшы мындай жигердүү бүтүрүп алсаңыздар, сөзсүз түрдө сертификат берилет. И бул жашоого колдоно турчу реалдуу мындай заманбап билимдерди аласыздар. Анда эмесе ушул онлайн университет боюнча программасын алып окуйт элем десеңиздер, анда WhatsApp номерге кайрылып коюңуздар, мен сиздерге программасын жана башка маалыматты берем. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Эгерде ушул видео сабак сатуу боюнча сизге пайдасын келтирсе, анда сөзсүз лайк басып, жакын тааныштарыңыз менен бөлүшүп коюңуздар. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.